Каракулжа районуна караштуу Каракочкор айылында 60 адам обсервацияга алынды. Бул тууралуу аталган айылдын жашоочусу Супер KG порталына билдирди. Маалыматка ылайык, аталган айылга коронавирус илдетинен улам Орусияда каза болуп калган адамдын сөөгү алып келинген. Анын сөөгүн ачпагыла деген талапка карабай, маркумдун жакындары сөөктү ачып, кадимки жөрөлгөлөр менен жерге беришкен. Мындан улам маркумдун жакындары учурда коронавируска шектелип, алардан анализ алынып жатат. Азыркы тапта айылыбызда абал тынч эмес. Милиция кызматкерлери жүрөт. Окуя тууралуу бүгүн 19 майда айылда өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда чогулуш өтүптүр, деди атын атагысы келбеген айылдын жашоочусу. Бул тууралуу аталган айылдын башчысы Каныбек Асанов төмөнкүлөргө токтолуп, маалыматты четке какты. Мен бул тууралуу маалымат бере албайм, анткени дарыгер эмесмин. Негизинен бул маалымат так эмес. Жарандар постон текшерилип өтүшкөн. Болгону маркумдун аялынан күмөн санап жатышат. Мен учурда уюштуруу иштери менен эле жүрөм. Айыл карантинге алынды. Азыркы тапта эрежелер сакталып жатат. Эми анализ тапшыргандардын анализдери чыккандан кийин гана маалымат берилет, деди айыл башчы. Булак Супер KG. Орусия менен Казакстандын чек арасында Оренбург облусунда 500дөн ашык кыргызстандыктар чатырларда жашап жатат. Бул тууралуу казакстандык интернет колдонуучу Наталья Садыкова өзүн кыргыздын жана планетанын дем атаган Гүлзат Мамытбек менен биргеликте видео репортаж даярдаган. Ал видеого кыскача билдирүүсүн жазып өткөн. Оренбург облусунда 500дөн ашык кыргыз жарандары чатырларда жашап, жерде суукта уктап жатышат. Колго тийген, эптеп тапкан азыгын арасында балдар жана кош бойлуу келиндер бар. Бүгүн биз ал жерде видеого тартып, Касым-Жомарт Токаевди аларга үйүнө жетип алууга жардам көрсөтүүгө чакырдык. Эл эмнеге Токаев жардам көрсөтүшү керек деп түшүнбөй жатат. Орусия менен Кыргыз өлкөсүнүн ортосунда Казакстан жайгашса, бул оор абалга туш болгондор Казакстанды басып өтүш керек да, же учак менен учуш керек. Чек арачылар аларды Казакстандын аймагына киргизбей жатат. Аба каттамдары болсо жүрбөйт. Ошондуктан казак бийлигинен 500дөй киши мекенине жетиш үчүн коридор түзүп бериши керек. Токаев азыр ачарчылык кезде анын ата-агаларын кыргыздар сактап калганын эске алыш керек. Биз дайыма кыргыздарды колдогонбуз жана колдойбуз, деп жазган ал билдирүүсүндө. Булак Супер KG. Москва шаарында коронавирустан 2 кыргыз жараны көз жумду деген маалыматты Супер KG порталына Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги тастыктады. Ошондой эле мекемеден көз жумган жарандардын сөөгү мекенине жөнөтүлгөнүн кабарлашты. Элчиликтин Орусиянын саламаттыкты сактоо департаментине таянып берген маалыматына ылайык, Орусиянын аймагында Кыргыз өлкөсүнүн 100дөй жараны коронавирус инфекциясын жуктуруп алган. Аларга оочолонуу үчүн атайын батирлер ижарага алынганын билдирди. Булак Супер KG. Маркум Зайырбек Ажыматовдун ысымы алтуулуу өскөн айылдын маданият үйүнө ыйгарылмай болду. Мындай чечим 19 майда Жалал Абад облусунун Аксы районунун Акжол айылдык кеңешинин сессиясында кабыл алынды. Сессияга катышкан 19 депутат Кыргызстандын жазуучулар союзунун Ажыматовдун ысымын ыйгаруу тууралуу сунушун бир добуштан колдошту. Аталган маданий жайга буга дейре эч кимдин ысымы берилген эмес болчу. Эми айыл депутаттарынын ичинен маданият, маалымат жана туризм министрлигине бекитүүгө жөнөтүлөт. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана журналист, Азаттык радиосунда маданий темаларды чагылдырып иштеп келген Зайырбек Ажыматов быйыл 28 апрелде 44 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салды. Ал 1976 жылы 27 майда Акжол айылында туулган. Анын чыгармачылыгында ата мекенди сүйүү, мекенчилдик дух, жарандык бийик сезим, көтөрүңкү маанай өзгөчө орунду ээлейт. Ажыматовдун адабий чыгармачыл ишмердүүлүгү жогору бааланып, ал Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты жана Түрксой эл аралык уюмунун басма сөз сыйлыгынын лауреаты болгон. Булак Азаттык.
Депутат мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Тотонов Компресс сайтына билдирди. Иним Айбек учурда Жалал Абад шаарында обсервацияда жатат. Тилекке каршы ПЦРден анализдери вирус бар деп чыгып калыптыр. Чын айтайын, анын келе жатканын билгем. Иним жаш бала эмес, 40 жаштагы өз жашоосун өзү билген чоң киши. Мен деле кечке аны жөндөп, артынан тарбиялап жүрө албайм. Менин да анын да жашообуз башка экен. Баарыбыз эле кайдагыны баштап аттың эле. Тынчыраак, тартип бузбай, үйдө жата турбайт белең деп урушуп жатабыз. Эми анализдери чыкты. Дарыланып баштады. Дагы 14 күндөн кийин анализдери чыгат. Жөн гана бул окуя саясатташып кетти. Орозонун күнүндө калп айтып эмне кылам? Инимден коронавирус чыгып калды. Атайлаган жокпуз. Токтогул өзүбүздүн жерибиз. Мынча чуу салуунун бизге эмне кереги бар эле? Өзүм да бул окуядан кийин өкүнүп турам, деди ал. Бүгүн 19 майда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев депутаттын иниси обсервацияга жатпай кетип калган деген сөздү четке кагып, эгер анализ оң жыйынтык көрсөтсө, ал эч качан жөн эле кое берилбейт. Учурда депутаттын иниси Айбек Тотоновдун илдетке чалдыкканы тастыкталып, ал ооруканага жаткырылган деп билдирди. Булак Компресс. Бүгүн 19 май күнү Манас районунун Жийди айылында 2 баштуу торпок туулду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына күбөлөр билдирди. Маалыматка караганда торпок саат эртең мененки 9:00 чамасында туулду. Учурда тирүү, ал 5 буттуу болуп, туулуп жатканда бир буту чыкпай калып, аны кесишкен. Булак Турмуш KG. Кара Суу районунда коронавирус менен күрөшүп жаткан жарандардын 2 айыгып ооруканадан чыгарылды. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, буга чейин Кара Суу районунда коронавирус аныкталган 11 жаран дарыланып жаткан. Алардын ичинен 2 адам сакайып, үй карантинге чыгарылды. Андан тышкары Ош шаардык төрөтканасынан райондогу Курманжаннатка ооруканасына коронавирус жуктурган 2 эне которулду. Алар коронавирусту төрөткө чейин же төрөттөн кийин жуктурганы белгисиз. Ошондой эле Россиядан келген Кара Суу районунун 2 тургунунан коронавирус аныкталып, алар Ош шаарында дарыланып жатышат. Булак Турмуш KG. Бүгүн 19 майда 1 вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 21 майдан 25 майга чейин кайсыл тармактын ишмердүүлүгү жандана турганын айтты. Ага ылайык 21 майдан баштап ишке киргизилүүчү тармактар: калкты тейлөө борборлору, мамлекеттик каттоонун бардык тармагы ишке кирет, автоунааларды тейлөөчү борборлор, калкты тиричилик жактан тейлөө, техникаларды оңдоо, эмерек чогултуу, эмерек жасоо, соода борборлору, соода, оюн-зоок борборлору иштейт. Андан тамактануучу жайлардан жана балдар ойногон жайлардан башка жайлар ишке кирет. Азык-түлүк эмес товарларды сатуу жана пункттары ишке кирет. Автоунаа жана мал базарлары иштей баштайт. Жеке менчик репетитор кызматтары, менчик мончо жана спа борборлору иштейт. Коомдук ири мончолор жана сауналарга руксат жок. Мейманкананын иштешине руксат берилет, бирок андагы бассейн жана спорт залдарын иштетүүгө тыюу салынат. 25 майдан баштап иштей турган тармактар: соода-саттык чөйрөсүндөгү кийим-кече сатуучу жайлары, Бишкектеги Дордой, Аламүдүн, Ош базары, Оштогу Кара Суу жана башка аймактардагы ири базарлар, коомдук транспорт, тагыраагы автобус жана троллейбустар, маршруттук таксилер ишке киргизилип, жүргүнчүлөр сөзсүз түрдө бет кап тагынышы керек. 50 кишиден ашпаган кишиге ылайыкташкан жайкы кафе, ресторандардын иштөөсүнө руксат берилет. Музейлер, китепканалар, галереялар ачылат. Булак Супер KG. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-4 чакырылыштарынын депутаты, вице-спикери Кубанычбек Исабеков жалпы кыргызстандыктарга жана кыргыз бийлигине өзүнүн сунушун билдирди. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө коронавирус оорусунан кутулдук деп айтуу кыйын. Себеби кече күнү COVID-19 инфекциясын жуктурган жаңы 78 учур катталды. Бул эң жогорку көрсөткүч. Бүгүн болсо дагы 27 адамдан аныкталып, республика боюнча коронавирус инфекциясынан улам ооругандардын саны 1243-кө жетти. Анын ичинен борбор шаарыбыз Бишкекте 300дөн ашты.
Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети чыккандан баштап көптөгөн жарандарыбыз Россиядан, Европадан, Туркиядан, Эмираттан жана башка мамлекеттерден бүгүнкү күнгө чейин өлкөбүзгө кайтарылып жатат. Тилекке каршы акыркы күндөрү ооругандардын көпчүлүгү ошол чет жактан келген жарандарыбыздан аныкталганына күбө болуудабыз. Өкүнүчтүүсү, мекендештерибизде бул дүйнөлүк илдет боюнча жана Кыргызстанда абал жөнүндө толук маалыматтын жетишсиздиги байкалып жатат. Ошого байланыштуу бийликке айтар сунуш пикирим. Биринчиден, элибиздин арасында коронавирус оорусуна ишенбегендер жана коркпогондор көбөйдү. Ошондуктан ал илдетке кабылып, бул жашоодон өтүп кеткен жарандарыбыздын керек болсо жерге берүү зыйнатын аты жөнү менен көрсөтүп, оору жугуп, ооруканада жаткандардан интервью алсаңыздар, ошондой эле кандай, кайсыл дарылар менен эмне кылып айыктырып жатканыңыздарды маалымат катары телерадио жана башка массалык маалымат каражаттары аркылуу ачык, айкын берсеңиздер жакшы болмок. Өкмөттүн пресс борборунан бир оорулууну дарылоого $3000 кетет экен деген маалыматка эч ким ишенген жери жок. Бийликтегилер ушул жаман оорудан дагы жешет экен деген ойлор көбөйүүдө. Эмне үчүн республикалык штаб же саламаттык сактоо министрлиги бир адамдын дарылануусуна орто эсеп менен канча акчага, кандай дарылар жана башка чыгымдар кеткенин тагыраак далили менен маалымат бербейсиздер? Ал эми бул коркунучтуу илдет менен Россия, Америка мамлекеттеринде кандай күрөшүү жүрүп жатканын массалык маалымат каражаттары ачык көрсөтүүдө. Ошол себептен борбор шаарыбызда толук кандуу информациянын жоктугунан эч нерседен коркпой эле көп тургундар маскасыз эле эрежелерди сактабай балдарын ээрчитип көчөлөрдө, базар дүкөндөрдө жүрүшөт. Коронавирус бүткүл дүйнө жүзүн трагедияга алып баратканына маани бербегендер көп. Ишенбөөлүктөн жана ар кандай жетишпегендиктерден кызукандуулукка алдырып, кээ бир жарандарыбыз тараптан күнү-түнү эмгектенип жаткан дарыгерлерибизге дагы кол көтөрүүлөр болгонуна баарыбыз күбө болуп турабыз. Ага мисал катары Бишкектин четиндеги мурунку америкалык авиабазасында жайгашкан обсерваторияда болгон бунтты айтсак. Экинчиден, көпчүлүк ишканалар, мамлекеттик мекемелер, эл аралык уюмдар, аэропорттор, вокзалдар бардыгы борбордо жайгашкан жана жүк ташуучу унаалар Бишкек шаары аркылуу өтүп жатат. Ошондой эле 1 миллион ашык жарандарыбыз калабызда жашайт. Жогоруда айтылгандарды эске алып, мамлекетибизди эң баалуу болгон элибиздин ден соолугун ойлосок, жолдор ачылып, коомдук транспорт ишке киргизилген күндө дагы Бишкек шаарынын четиндеги карантиндик санитардык постторду жойбостон күчөтүлгөн тартипте иштерин улантсаңыздар. Себеби коңшу мамлекеттерде дагы коронавирус күч алып турган кез, республикабыздын башка шаар райондорунда дагы бул проблема актуалдуу бойдон калууда. Андан тышкары, чет мамлекеттерден миңдеген мигранттарыбыздын өлкөбүзгө кайтуусу дагы жана аларды текшерип дарылоосу дагы Бишкекте болору анык. Булак Назар Ньюс KG. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан обсервацияга убактылуу жайгаштырылган жарандарга күнүнө 3 жолу ысык тамак берилип жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Facebook баракчасына жазды. Сүрөттө Бишкектеги обсервацияда жаткан жарандардын бүгүнкү менюсу. Тамактардын баары бир жолку колдонулуучу идиштерге салынып, үстү пленка менен жабылып берилет деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, учурда өлкө боюнча обсервация жайларында 2153 адам жатат. Булак Спутник Кыргызстан. Окуу жылы соңуна чыгып бүтүрүүчү класстар онлайн түрүндө текшерүү иштерин жазып, акыркы коңгуроосу да онлайн өтмөй болду. Ал тургай мамлекеттик экзаменди тапшырбай калышты. Айтор, коронавирустан улам баары адаттагыдан башкача. Мындан улам бүтүрүүчү класстардын жана алардын ата-энелеринин түшүнбөгөн суроолору көп экен. Аларды Спутник Кыргызстан агенттиги топтоп, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жуспековадан жооп алууга аракет кылды. Мамлекеттик экзамен болбой калды. Предметтик комиссия бүтүрүүчүнү кантип баалайт? Ар бир мектепте жетекчинин буйругу менен предметтик комиссиялар түзүлөт. Алар класс жетекчи жана ошол сабактан берген мугалимдин жардамы менен бүтүрүүчү класстын окуучусунун текшерүү, практикалык, лабораториялык иштеринин жыйынтыгын жана чейректик, жарым жылдык, жылдык жетишүүсүн эске алуу менен жыйынтыктоочу экзамендик бааны коюшат. Эгер бала 4 же 5 деген баанын ортосунда болуп калса, анда комиссия мүчөлөрү ал окуучу менен онлайн түрүндө сүйлөшөт, бирок экзамен албайт.
Мамлекеттик аттестация 2-июндан 13-июнга чейин жүрөт. Бул убакыт аралыгында мектеп бүтүрүүчүлөрү экзаменден бошодум деп баарын таштап салбай, класс жетекчиси менен байланышта болуп туруш керек. Ар бир предметтик экзамендин жыйынтыгы чыккан сайын комиссия аны класс жетекчисине жиберип турат. Эгер окуучу же алардын ата-энелери же аларды алмаштыруучу жактар жалпы мамлекеттик аттестацияда коюлган баага макул эмес болсо, талаш тартыш комиссиясына арыз жаза алат. Арызды WhatsApp аркылуу класс жетекчисине, мектептин сайтына электрондук дарекке жиберсе болот. Комиссия аны карап чыгат да бүтүрүүчү менен байланышып, анын оюн угат. Эгер окуучунун аргументтери далилдүү болсо, комиссия бааны өзгөртөт. Далилдүү болбой калса, ошол баа калат. Аттестаттарды качан, кайдан, кантип алса болот? Аттестат күбөлүктөр 18-20 июнда берилет. Эгер бул датага чейин өлкөдө абал туруктуу болуп, тиешелүү органдар уруксат берсе, аттестаттар бүтүрүүчүлөргө салтанаттуу түрдө тапшырылат. Абал жөнгө салынбаса, ар бир окуучу мектеп берген график боюнча ата-энелери менен 2-3төн барып мектептен алып кетишет. 20 июнга чейин аттестат күбөлүктөр бардык бүтүрүүчүлөрдүн колунда болуп калуусу шарт. Жалпы республикалык тест качан башталып, качан бүтөт? Тестирлөөнүн биринчи этабы 21-22 июнда, экинчиси 24-25 июн күндөр өтөт. Жыйынтыгы июль айынын ортосуна чейин чыгарылат. Тагыраагы 13 июлдан 19 июлга чейин бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тесттин жыйынтыгын угушат, талондорун мектепке барып алып кетишет. Жалпы республикалык тестке бүтүрүүчүлөрдү атайын транспорттар алып барабы? Коомдук транспорт иштей баштаса, атайын транспорт уюштуруунун кажети жок. Бирок окуучулар аларга түшөрдө санитардык нормаларды аткаруусу керек. Мүмкүнчүлүгү бар ата-энелер жеке автоунаас менен ташыса болот. Аймактарда азыртадан жергиликтүү бийлик менен алыста жашаган бүтүрүүчүлөр үчүн транспорт уюштуруу маселеси сүйлөшүлүп жатат. Паспорттарды кантип алышат? Каттоо кызматынын мобилдик топтору анкета толтуруу үчүн жергиликтүү бийлик органдары менен кеңешип, айыл өкмөт мектептерге барышат. Алар алдын ала түзүлгөн тизме жана график боюнча санитардык талаптардын баарын сактап, бүтүрүүчүлөр менен жолугушууда. Документ даяр болгон соң, аны окуучулар жашаган жери боюнча калкты тейлөө борборлорунан ала алышат. Булак, Спутник Кыргызстан. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасынан кыз бул бир жериңди күйөөгө тийгенче кыз дегенди эле түшүндүрөт деген билдирүүсүн жарыялады. Анткени биз ар бир үй бүлөнүн кадыр баркын көтөрүп же түшүрүп койчу күчкө ээбиз. Кызы адептүү, ыймандуу, жүзү жарык болсо, байкесинин, инисинин эң негизгиси ата деген асыл адамдын сыймыгы болот экен. Кызы жакшынын маңдайы жарык, дос, душмандын астында сөзү да өтүмдүү болуп чыгат. Ошол себептен бизде кыздарда жоопкерчилик тоодой бийик. Сиз үй бүлөдө канча кызсыздар? Биз 2 кызбыз. Апчем жана мен деп алып баруучу баракчасынан бөлүштү. Булак Назар News KG.